сен колуңа эчтеке келбей сен адам болбойсуң деген көп эле мугалимдер айткан да. Дээринде жок нерсени эле таңуулоо, анан ал предметтердин же турмушта пайдасы жок. Бирөөгө математика жакшы окуса, бирөө адабиятты жакшы окуй албашы. Ош базарда чай саткам, Ош базарда лампочка саткам, Аламедин базарда бөлкө нан саткам деп. Жашырганда эле ошо орустардын көрүстөрүнө барып, орустар калтырып кеткен калдыктарын, жана нан-пан, жумурткасын чогултуп келип. Турмуштагы өзүнүн мындай сабагын берет турбайбы? Эсимде туфлимдин таманы мондайдан түшүп калган эле. Окуучуда чаржайттык пайда болот. Мен ким болом? Ателдин аркасында мусорго төккөнгө бала керек иштей бересиңби дедим. Ооба иштей берем. Энекеңдин тарбиядагы ролу Кичинекейинде айтып берген нерселери урук сыяктуу түшө берет экен, убагында көрүнбөйт. Ателде иштеп аттың да. Эми даже ушу мусор ташканга албаган, ушууда колуман келбейби деп өлө намыстандым да. Максатыңа кошумча бир азык болгон турбайбы? Бир таанышкан кишимде экинчи жолу кой берген жокмун да, алар менен мамиле курдум. Сен педагогика илимдеринин кандидаты эмессиң. Сен педагог эмессиң. Фит айдайт элем, ошо фит менен түнү менен таксовать этип, күндө кечкисин таксовать этип, анан чогулту акчасын келип мугалимге айлык кылып берет да. Урматтуу катталуучуларым, сиздерге бир кулак кагыш. Биздин бул маек подкасттар мамлекеттен каржыланбайт. Кандайдыр коммерциялык демөөрчүлөрү жок, өз демилигибиз менен чыгарып келатабыз. Мээнетибизди каржылай жактан колдонуу каалоочулар болсо, М-банк номурубузду, штрих кодубузду жазып койдук. Айтмакчы, бизге арнап жакшы сөз жазган, маектериңер жагат бизге деген көрүүчүлөрүдүн 20% гана каналыбызга катталып, дээрлик 80% катталбай көрүшөт экен. Оорчулук келтирбесе, каналыбызга катталып, жакса жакты деген белгини басып койсоңор, көбүрөөк адам маек подкасттарыбызды көрүшмөк. Көңүл бурганыңарга рахмат, жараткан жашооңорго береке берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, сухбатташуубузду, подкастыбызды баштайбыз. Мен аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги каарман, бул жөнөкөй демейки каармандардан эмес. Бүгүн биз ушу билим берүү жаатында кеп кылалы деп атайын ошол билим берүү чөйрөсүнөн бир өзүнүн ишин мыкты билген, өзүнүн ишинин дыйканы десек болот. Ошондой адамды чакырганбыз. Аны эми буга чейин медиа аймакта чыгып жүргөн баарыңыздар тааныйсыздар. Жакшылык Матанов. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Иштер жакшы болуп атабы? Рахмат. Өзүңүздөр. Сентябрь жакындаганда эле бала чакага жанагындай окуу куралдарын, кийимдерин алып берип аткан ата-энелер көбөйдү. Өзүңүздөрдө даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар жакшы. Буюрса бул жылы дагы жаңы жаңылыктар менен, жаңы күч менен 1-сентябрга кирели деп турабыз окуу жылына. Буюрса бул жылда жемиштүү болот деген тилектерибиз бар. Жакшылык Матанов, баарыңыздар билет болушуңуздар керек, эми көпчүлүгүңүздөр. Интеллект билим берүү борборунун негиздеген жигит. Жакшылык менен бир жолдорубуз кесилишкен учурда болгон. Бул Жакшылык телевидениеде да иштеп калган. Ошон үчүн жеке мен өзүмдүн чакыруум менен Түркиядан жакшы бир маяна алып жүргөн жеринен, ателден ошонун баарын таштап анан телевидениеге келип аралашып калганда жагы бар. Аны эми өзүнүн уга келгенде сүйлөшөбүз, анда башынан баштасак, билим берүү жагынан сүйлөшөлү деп атабыз. Окуучулар мындай болуш керек, мугалимдер моундай усул менен иш кылса жакшы болот эле дегенден мурда Жакшылык Матандын бала чагы кандай болду экен? Бала чагында эмнелерге таасирленип, кимдердин сөздөрүнө таасирленип, кандай чөйрөдө өстү экен, ошол тууралуу бир маалыматтан баштасаң. Алгач сизге ыраазычылык, ушундай улуу инсандар келип өткөндөгү гапырмай да менчип келип отурган, ушул жерден эме берип аткан, анан белгилүү адамдар келип отурган жерге мени да чакырып ушундай интервью алып атканыбызга ыраазычылык билдирем. Эми биз ал адамдардагыдай мындай аябай жакшы керектүү нерселерди айта албашыбыз мүмкүн. Ал үчүн кечирим сурайм алдында. Мен балалыгым Нарын областына караштуу Актал районунун Баетов айылында өткөн. Ошол Баетов айылында төрөлүп, 95-жылы алгач мектепке барып, анан 1-классында ошо мен үйдүн улуусумун, 3 бир тууган болуп, атам ошо 1-классында дүйнөдөн өтүп кетти. Анан кээ бирлер мынтип айтат го, менин бала бойдон калгым келет дейт го. Мен балалыгымды мындай кайткым келбейт. Анткени аябай оор өткөн.
кыйынчылыкты өткөн мындай кимдердин чөйрөсүндө өткөн дегенде айылдагы досторду классташтарды жайы менен бут кийим кийбей жылаңайлак көчөдө чуркап ойногон күндөр эмес келет. Эми ойногон жактан албетте бирок ошол эгемендүүлүк алгандан кийин 90-жылдарга туш келип калганы байланыштуу ачка ток дегендей мектептен кайтканда үйдө нан барбы тамак барбы эмес нан барбы жегенге деген немелерде өткөн убакыт болгон. Анан ошол турецкий лицей деп коет, түрк лицейлери бар болчу, алдында азыр деле неме жойулуп кетти го. Себат деп койчу ал кезде. Нарын лицейин өтүп ошондо бир 10 000 сом тегерегинде акча болуш керек эле, 1 жылдык төлөмү. Ушундай эстей алам да. Анан төлөп апам айтты, эми уулум 2 ийниңди багабызбы же сенин бул жакта тапканыңызды бул жакка төлөйбүзбү? Сен окуйсуңбу же балдарды курсат койсуңбу деп анан ошентип окуй алгам. Анан ошондо өзүмө мындай сөз бергем десем болот. Мен буга келет балалык кыял даба. Сөзүн айтканда космонавт болгум келет, учкуч болгум келет, анда бир нерсе болгум келет деген эмеде мен ошо мектеп ачам. Мектепте муктаж балдарга шарт түзүп берем. Бирок муктаж балдарга дегенде да бул азмага көбү келишет да, мен балам атасы жок окутуп койбойсуң, сен айтпадыңбы ошо кыясын эфиринде айтпадың деп келет да, бирок ошондой эме да, мындай окууга шыгы бар, окугусу келген, жөндөмү бар, ошого чейин мындай бир нерсе үйрөнгөн балдарды алабыз да. Жөн эле көчөдө же китеп окууга эмес, же таблица билбеген балдар келип алып мен балам окутушум керек дегендерди албайбыз. Өзүнүн эрежелери бар, экзамендерден өтүп ошондой балдарды окутуп баштадык. 4 жыл болду, быйыл 5-жылга кирип атабыз. Мектеп катары, окуу борбору катары быйыл 13 жыл болду. 2015-жылы баштаганбыз, быйыл 2025-жылы 10 жылдын жүзү болду билим берүүгө келгениме. Анан негизи балалыгым ушундай өткөн, ошондой кыялдар менен ушул азыркы учурга келдим. Мен эмне үчүн ошол баш атын сурап атам? Анткени ушу билим берүүнүн бүгүнкүсүн айтуудан мурда ошол окуучулук кезде эми өзүң деле окуучу болдуң да. Мектепте окудуң. Анан мектепте мына мен деле окуганда азыркы көз карашым менен ошондо мектепте моундай нерселерди кылбай эле окутпай эле койсо болмок экен. Мугалимдер мындай кылбай эле койсо болмок экен деген мындай бир нерсе пайда болот да. Ошол жагынан сурап атам да, ошол мектептеги окутуу системасы, балага бирдемени үйрөтүү, таңуулоо же болбосо зекүү, каалабаган эле өзүнүн мындай дээринде жок нерсени эле таңуулоо, анан кийин анын ал предметтердин же турмушта пайдасы жок. Мындайча айтканда убакытты жөн эле кетирген болуп калат да андай системада. Ошондой мандемдер болгонбу эми ошол мындай бир кылчайып карасаң? Эми биздин балалыгыбыз, мектеп учурубуз ошол эгемендүүлүк алган жылдарга туш келип калды. Ал кезде элдин жашоо шарты оор болуп, жакшы мугалимдердин көбү баш иштегендер деп койсом, берки мугалимдер таарынып калат го дейм. Бир аз тыңырактары соодага кетип, коммерция кылып, чаар башты көтөрүп, Россияга каттап калбады. Анан ортозар мугалимдер, анан жана кесибин аябай катуу сүйгөн мугалимдер калып калды да. Анан ошол учурга туш келдик. Бирок эмеде сиз айткандай, мисалы ошо сен начар окуйт экенсиң деп сени басынтып жакшы окуган балага башка мамиле, сага башка мамиле кылган көп эле болгон. Бул эми ушул нерсени кылбай эле койсо болмок деген бизде мында детский травма, психологический травма калып калган учурлар баарыбыз деле бар да. Мугалим сен колуңа эмне эчтеке келбей, сен адам болбойсуң деген көп эле мугалимдер айткан да. Фамилияларын айтпай эле кой. Айтпай эле кой. Ошол эметкенде ал кезде эми ошол мугалимдердин өзүнүн деле жанагы эле экономикалык абал, социалдык жанагы муктаждыктар, алар деле бир стресске алып барса керек, алар деле ошо кыйынчылык учурунда ошондой айла жол айтса керек да. Биз деле эми ошол кезде көпчүлүк окуй албаган себеби да ошол болсо керек дейм да, баягы кыйынчылыкка дуушар болгон. Бирок мен азыркы учурга чейин ошол нерсени кылып келаткан мугалимдерге таң калам да. Анткени ар бир баланын ал бир жан, ар бир адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгү Кудай тарабынан берилген бир өзүнүн жөндөмдөрү болот. Бирөөсү ырчы болгусу келет, бирөө сүрөтчү болгусу келет, бирөөгө математика жакшы окуса, бирөө адабиятты жакшы окуй албашы мүмкүн, гуманитарияны, бирөө гуманитариясы жакшы болсо, тилдер жакшы үйрөнсө, бирөөсү математикасы начар болушу мүмкүн, бирок баардык жактан 5 алыш керек, анан сен бар жагынан жакшы болуш керек деген бул биздин бир эле мугалимдердин эмес, жалпы
элдин аң сезимдеги эң чоң кемчилик да. Менин балам тети баланы көрдүңбү агай, ошондой болуш керек дейт да. Бирок баласы ал математикте болгусу келбейт да, футбол ойногусу келет да. Аны ата-эне тарабынан да кыйноо болот да көбүнчөчү. Ошон үчүн бул ар бир баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша ошону туура аныктап, мугалимдер ата-энелерге жардам берип, чогуу бирдиктүү иш алып барыш керек. Кайсы жөндөмү таланты кайсы жакта болсо ошол жакта өркүндөткөнгө аракет кылыш керек. Бирок жогоруда айткандай, мисалы бизде дайыма айтып келет, агай ушул жерде башта белгилеп кетиш керек. Мисалы Финляндиянын системасы, Сингапурдун системасы депчи. Мисалы Финляндияныкын мисал ала турган болсок, балдарды 1-класстан 4-класска чейин мындай окуп, жаттап, таблицадан башка керектүү болгон нерселер, адамгерчиликке, бир нерсени кабыл алууга, адамдар менен мамиле түзүүгө үйрөтүлөт да. 2-класста бала окуганды эле билбеши мүмкүн да. Бирок биздин азыркы мектептерде 2-класс бала эгер тамганы билбесе, ата-энеси келип бетин тытып мугалимди кыйкырып көрүп, сен менин баламды окутпапсың дейт да. То есть бул нерселер ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша да. Алар финдер мындай деңгээлге жетиш үчүн 100 жылдап убакыт өткөрүшкөн да, баягы ошол процесстен өткөн. Биз дагы мен айтат элем, муну түшүнүш үчүн бизге да убакыт керек го деп. Студенттик кезде окушум керек да. Студент бул окуш гана керек. Бирок жашоонун реалдуулугу деген бар. Жашкыбаржа бульварында жана жумуш издеп машина токтосо эле жабалактап бара калчу ушундай жумушсуздар. Ошол жакта да иштеп көргөм. Поездден жүк түшүрүп көргөм. Ош базарда чай саткам, Ош базарда лампочка саткам, Аламедин базарда бөлкө нан саткам дегенде эстесемчи. Бирок мен окушум керек эле да. А турмуш деген өзүнүн мыйзамдарын мага мындай буйруп туруп алды да. Болбосо ачка каласың деп. Ошол сыяктуу жакшылык матандын ошол эрежеге жеткенден кийинки турмуштун бир аз ак карасын танып калгандан кийинки мен космонавт болом деген курактан өтүп мен космонавт боло албай турбайм, бир реалдуу ойлонушум керек деген курага жеткенден кийинки мында тоскоолдуктар, кыйынчылыктар, тигил иште иштедим, бул иште иштедим, турмуш мени көп нерсеге үйрөттү бул жагынан деп, баягы мектептеги үйрөтүлгөн нерсе эмес, турмуштук үйрөтүлгөн нерселер жөнүндө. Турмуштун сабактарыбы? Мен дагы 6-7 классымда Бишкекке келдим. Арчыбекте жашадык. Ал кезде деле ошо кыйын учурга душар болдук. Мен мектептен сырткары ошо Арчыбектен Ош базарга, азыр ошол жерде Жал артист деген үйлөр турат. Ошол жол жок эле, жабык эле да. Жөө өткөн эле кишинин жолу бар эле. Ошол жактан жөө өтүп, анан жана билген эле катуу шлангилер болот го, катуусу, жумшак эмес, катуусу, ошонун ортосунан бөлүп, бычакты ысытып, ортосунан бөлүп, анан башын ийип, анан бутун байлап, анан мууз кылып тээп, анан Ош базарга барат элем да. Коньки кылыпчы, анан кийин барып Ош базардан бут кийим тазаладым. Анан биринчи бизнесим ошо Дордойдон барып салют алып келип сатып, милициялар иштетпей кубалап, Ош базарда качып. Анан аябай көп мындай ошо базарда, анан ооба эми муну жашыргандан эле ошо орустардын көрүстөрүнө барып, орустар калтырып кеткен калдыктарын, жана нампан, жумурткасын чогултуп келип, дегенде бир кыйынчылыктардан бир убакыт өткөзгөм. Ошондой кыйынчылык болгон. Ошол эле эмеде не коюш эле, базардагы кыйынчылык күндөр. Ал кезде ошо милициялар да бир аз башкача болчу, кубалап. Анан кийин ошол кезде деле эми баягы кыйынчылыкта жүрөсүң, бирок мындай өзүң бир кыялың, мен окушум керек, мен билим алышым керек, мен мондай өзүмдү баягы эме кылышым керек деген. Ошол мындай бир жолу эсимде, ошо Тыналиева деп көчөсү, ошондон ылдый түшүп келатып, ошо 7-класс болушум керек. Анан ушул жакта мен үйүм болот, үй бүлөм болот, мен ушул жакта мектебим болот деп аябай катуу кыялланган окшойм да, мындай күмөнү жок, Кудайдан сураган окшойм. Именно ошол көчөдө үйүм, ошол көчөдө эме, ошол жерде мектеп болот да кийинчи. Ошо кийин ишке ашты да, мындай мен ал кезде жөн эле кыялды деле ошо мындай айтканым, кыйынчылыкта деле ошо кыялдарды коюп туура аныктап эме. Анан кийин Туркия мамлекетине кеттим. Ал жакта деле болгон жок. Эсимде 2-чи курсту бүткөндөн кийин Кыргызстанга келгенге авиабилетке акча жок. Анан Анталияга бардым. Ошол азыр ошол Анталияга өтүү этабына чейин бир суроо койсом болобу? Кыйынчылыктарды көрдүм, тигинтип бут тазаладым.
нанга акча табыш үчүн тигинтим деп атпайсың. Бул эми турмуштук сабактар да. Бул мектептик эмес, турмуштук сабактар болуп атпайбы? Демек, турмуш дагы өзүнүн мындай сабагын берет турбайбы, Ансыз болбойт да. Мектеп гана эмес. Мектеп окуу эле эч качан ток баладан ийгилик көп чыкпайт го дейм. Ток бала мындай бир нерсеге аракет кылбайт да. Ачка бала аракет кылып, то есть өткөндө мисалы Америкада жүргөндө элдердин баары шашпайт да, шашпа, анан сол жагында жол турат да. Анан бисиклет менен чыгып аны менен айдап кетет го, анан митип турат, сол жак бош эле турат. Баарыбыз пробкада турабыз. Анан Америкада жашаган кыргызбай кетет соң мен могу жол бош турат, айдай бербейли. Сен каяка шашабыз дейт да. Мен да ойлонуп калдым да, чындап каяка шашабыз депчи. Анан кийин салыштырып көрсөм, Кыргызстандагылар Америкадагыдай жашоого, Америкадай болгусу келип шашат экенбиз, алар шаша турган жери жок экен да. Анысы салыштырмалык да. Биздин ток балдардын, мисалы мен азыр 4 балам бар. 4 балам деле мындай баары бар да, алар халайын ташса, тамагы бар дегенде, энеси кийгизет, эртең машина салып мектебине жөнөтөт. А мен ушу точно 7-чи классында болуш керек. Эсимде туфлимдин таманым ондайдан түшүп калган эле, сырып. Эсте болсо кечкүз бар, жамгыр менен кар аралашкан суу, кар жаап атат. Мектепке барышым керек. Бут кийимим жыртык. Башка вариант жок. Же жылаң айрак башым керек, же тигини кийип башым керек. Аны кийип чыгып, басып, митип бутун башын ийип алып, митип басып көрөйүн дедим, бирок ортосунда митип шалп эткенде кардын бир топ өлүгүн ортосуна кыпчып калат да, төмпөп калат да, анан кайра кирди. Анан илгери мындай спрайль деген мындай ысыткычтар болот эле эмесинде. Ошонун үстүнө кургатып, анан шибеген алып, ысытып, анан сайып тешип, анан зым алып келип, зым менен бурап. Анан балдар да, окуучулар бар, классташтарым, алардан уй алганман. Ичинен салфан кийип, салфанын сыртынан носкини кийип, анан туфлин кийип, ичине суу кирсе да салфандан өтпөсүн деп, ошентип кийип барган элем да. Анан то есть биздики интеллектуально мээбиз дайыма тонуста болуп турган деп ойлойм да. Анткени курсак ачка, курсакта окуш керек, мектепке барыш керек, кийим жыртыкта бир нерсе кылыш керек, бир мотивация, бир нерсе. Биздин азыркы балдарды баары даяр, булардын мээси мындай нагрузка жок, только булардын мээсин өнүктүрүүнү жолу шахмат, интеллектуальный оюндар окуш керек деген леме кылып атат да. Бирок алар интеллектуальный алып атат, бирок мындай моралдык, руханий мындай мотивациялар жок болуп калып атат да. Мен ошентип ойлойм. Жооп бере алдым ба? Жок, түшүндүм. Аны да кийинчерээк болуу боюнча суроолор болот. Анткени эми балабыз өзү ушундай болуп атса, сен кыйынчылыкка кабыл алышың керек, бар, ошпозго барып өтүк тазалап, ошо турмушту түшүн дей да албайсың да. Анан эми ошого жараша баягы кыймылдаш керек, анда кантыш керек деген суроолорду алдыда да талкуулайбыз. Ошентип мектептеги билим бүттү. Анан ошондо окуучуда бир мындай бир чаржайттык пайда болот. Мен ким болом? Баланча кесиптин ээси болсом, ал акча анча деле таппайт экен. Көрүп эле жүрөм, баланча байке, баланча же ошондой кесиптин ээси, бирок нанга акчасы жетпей жүрөт. Балдары менден карыз сурап жүрөт дейсиң. Анан кесип тандоо. Ошондо баягы Түркияга кеттим деп атпайсың. Анан кийин ошондо бул кандай тандоо болуп калат? Баштапкы кыялдар, баштапкы баягы максаттар, мондай болом деген максаттар болду да. Анан кийин эле Түркияга баруунун себеби кандайча болуп калды? Бул жакта ошо Ош базарда иштеп жүргөндө намаз окуган бир байкелер бар эле, түрк байкелер. Ошолор жолугуп калып, анан ошо жагы базарга жакын бир жери бар эле алардын. Биринчи каттап койчу. Ошол жакка каттап, түркчө бир аз үйрөнүп, 10 класстардан алардыкына дайыма барып. Эми чын айтканда мен алардын деле көп эмесине кызыкпап турмун. Ошол кезде үйүнө барганда бир вафли, анан чай берет эле, анан ошо курсактабыз кетишиң. Ошентип анан бир жолу ошо бир агай айтып калды, ушундай экзамен бар, ошого кирсең болот деп. Кирдим. Мен чындап мындай ойлонбодум, кайсы факультетке өтөм, ким болом деген менде такыр суроо болбоду. Себеби дегенде менде уже 7-6 класстан калган бир эмем бар эле, мектеп ачам деген. Ошол эме менен илежбе Түркияга барып окуш керек. Анан мен бир жыл эрте барып калгандыктан мектепке 17 жаш болуп, паспорттан кыйынчылык болду. Эсимде ушул сиздердин офисиңиздин ылдыжанда бир эме паспорт берген жер бар эле да, Московский менен эмен Турузбекованын кесилишинде. Бир аз здание турат, ал жерден азыр университет бир нерсе окуса керек. Ошол жерде апам целый бир ай отурган эшинден күндү эртең менен келип.
мага паспорт, загранпаспорт алган депчи. Ал кезде ушундай бир көйгөй эле да паспорт алыш. Ошентип паспорт алып, экзаменге кирип, экзаменден өтүп, Түркияга кеттик. Ал жакта окудук. Анан ошол жакта деле жүргөндө дос балдарым азыр ошо чогуу жүргөн балдар айтып калышат, ошондо деле паркта отуруп сүйлөшүп отурганда деле, жатаканада жүргөндө деле ошо мектеп ачам деп сүйлөнүп берчисиң депчи. Мектеп ачам, мындай кылам, тиңдей кылам деп өзүңдүн ичиңде кыялдарыңды айтып берет элең депчи. Ошол Түркияга барууңа дагы ошол үйдө эненин ролу болдубу? Ооба да. Ошол эненин ролу жөнүндө мен сурабай калдым да. Ошол буга чейин жанагы өзүң айтып кеткендей, буга чейин жанагы агайыбыз келип энелер мектеби деген бир өзүнүн бир түшүнүктөрүн айтып кетти да буга чейин. Ошол үйдө энекеңдин тарбиядагы ролу орду кандайча болду, кандайча айтат элең ошо эненин ролу? Мен 9 класста мектепке бир 10 күн барбай койдум. Ишке алаксып, акча тапканга алаксып. Анан класс жетекчим апам чакырды. Апам кирди чыкты. Мен түшүнүп эле турам. Эшиктечи неге чакырганын түшүнүп атам, эмне деп атканын түшүнүп билип атам. Чыкканда эмне болот деп ойлоп атам. Чыкты. Балам неге келбей атасың деди. Ушундай иштеп атам. Эми окуганда не окугандар кыйратып атабы деп, эми сиз жогоруда айткандай ушундай нерселер айттым. Анан апам айтты: "Балам, оку, сен деген кийин чет мамлекетке барып окуйсуң, Түркияга барып окуйсуң" деп түрктөргө барып келип эметип калган ичинде ошондой эмеди айтты окшойт. Апа, эми билесиз, Түркияга кимдер барып окуйт, анан байдын балдары барып окуйт. Мен каяктан окумак элем. Сен антпе, жаштын тилеген Кудай берет. Пенденин оозунда эмне болсо Кудайдын кулагында. Антпе ошентип окуйм деп аракет кыла бер деди. Деп мен ойлонуп калдым. Ошентип кыла берсем болот турбайбы деп. Анан апам эми дайыма айтат эле да. Кийин деле ошо Түркиядан бияка кайткан учурда да алдында ошо апам кечке чалып айтат эле: "Кайт, Кыргызстанга иште, эми ал жакта кийин сен кандай болсоң деле Кыргызстан сен өлкөң, бул өлкөнү өнүктүрүш керек" деген ушундай дайым Кыргызстанда негизи патриоттукка, ошо мамлекетти сүйүүгө апамдын тарбиясы чоңураак болду да. Анткени эненики мындай билинбегени менен кичинекей кезинде айта берген нерселери урук сыяктуу түшө берет экен, убагында көрүнбөйт экен да. Кийин чоңойгондо ал бакча болуп, гүл болуп ачылып калат экен да. Түркиядагы отельде иштеп аттың да. Отельде деле бул өзүнчө мындай өзүнүн менеджменти болот, өзүнүн ошо жерде сен кайсы кызматта иштедиң, сен өзүнүн милдеттериң болот. Демек жоопкерчилик деген нерсе, ошол жалпы отельдин ишин жылдырууда өзүңдүн ордуң болот, мамилелерди үйрөнө баштайсың, ишеним сага болгон ишеним канчалык деңгээлде жетекчиликтин, ошого акырындап турмуштук мектеп ошолор да үйрөтө баштайт да. Ошол жагдайлар тууралуу айтып өтсөң, ошол отельде кандай сабактарды алдың? Негизи ошол эми баягы Анталияга барганда ошо 2-курсунда алгач бардым. Анан жана айтпай калат беле, айтып кетейин да, ошо эң кызыгы ошол да. Анталияга бардым. Анан чөнтөгүмдө бир 15 лира, жеткенде 15 лира калды да. Анан кечке чейин отельдерди мындай эме деп коет, коноктор кирген бөлүгү, анан аркасы тек персонал кирген жагы бар. Тек персонал кирген жагына барсаң, охрана гүвелник деп коет. Анан барып сурайм да, жумушчу керекпи силерге деп. Жана эмне жумуш дейт. Боло берет, илбой жумуш кылам. Жок деп кетирип беришет. Студентсиң да, нөбөрөнчү деп кетирип алышпайт да студенттерге. Анан бир жерге бардым, анан прям ошо эженин образымда азыр деле эсимде да, анча жыл өттү. Бой кичинекей түркө жана. Адил кадрга киргизейин сени деди. Анан кирдим. Алар да мындай улай алды. Анан мен кичинекей баламын. Анан оолум деди, уулум, сен эмне жумуш кылайын деп атасың деди. Анан боло берет илбой жумуш десем, бизде могу мусорлар чогултуп барып, анан тиги отелдин аркасында мусорго төккөнгө бала керек, иштей бересиңби деди. Ооба иштей берем. Сен орусча билесиң деди. Ооба билем деди. Түркчө билесиң? Сүйлөшүп атпаймысың мен? Сен ошону мусор ташыбай эле койчу, эки тилди билет экенсиң, башка эле жумуш тапчы деп чыгарып койду да. Тил билет экенсиң, ушу мусор ташыбай эле койчу деп чыгарып койду да. Аба энелик эме менен карады да, ал эжечи. Колумда вализ бар да, сумкамчы, анан сүйрөп, анан кеч кирди, остановкада турам, жамгыр өлө төгүп атат, анан отуруп алып ыйладым.
эми даже ушу мусор ташканга албай шууда колуман келбейби деп өлө намыстандым да. Анан жамгыр токтоду, пляжга барып, халк пляжы деп коет, эл ар бир айылда өзүнүн элдерге ылайык, жергиликтүү элге ылайыктан пляждар. Ошо жатып уктап, эртеси күнү сүрүп алып кечке дагы издедим. Анан суу алып ичкенден зерик эметем да, экономдойм, баягы тыйыным бар. Тамакка 1 лирадан баягы шаурма алып жеп, анан суу эметем, эртең менен турсам күндө эрте чыгып, анан өлө суу сап калган экен, пляждан ойгонуп атам да. Кумдун үстүнө жатам, башыма сумканы коюп алгам. Анан ар пляжда душтар бар да, душтун суусу деле жаман суу ичкенге болбойт негизичи. Анан барып душ алмыш болуп, анан элдер көрүшпөйбүз, ушу суу ичип атыптыр, айтпасын да, душ алмыш болуп. Суудан ичип алам да. Анан ошентип кечке чейин издедим, жумуш таппадым, анан митип барасам, үстүнкү этажда мындай үйдүн тротуарда кетип атам, бул же үстүндө балконда бир эже. Ай бала, кыргызсыңбы деди. Мен карасам, кыргыз эже экен. Ооба десем. Кайка бардасың деди. Жумуш издеп атам десем, кел бияка. Анан кирип бизде эме бияка калтырган болбойт, бирок бир месте бар, сен жатып тур. Эч кимге көрүнбөй, чыгып, мен эртең барып руководитель сүйлөшөм, сен жумушка сүйлөшөйүн. Ооба дедим. Кетти, анан бир саат өтпөй эле чалды. Келе кал отельге деп, анан отельге барып, ошо 2017-жылы биринчи ошо отельге кирип иштеп, почти 5-6 жыл ошол жерде иштедим да. Ошо ресепшнден баштагам. Ал жакта ресепшн деген основной ресепшн эмес, спа бөлүмү бар. Бул жанагындай баня, саня, массаждар. Ошондон ресепшнден баштагам, основной ресепшн ошентип көтөрүлүп атам. Отель менеджерлигине чейин жеттим ошол жерде, бир жерде. Демек, ал ишеним болгон үчүн ооба, жеттиң да. Рукпа эмеле нетворкинг, кызматкерлер менен туура мамиле түзүү, аларды иштете алуу, аларга туура мамиле кылуу, эмелерди көтөрүү, жоопкерчилик ала билүү дегенде негизи нерсе. Олдан ал жакта көбүнчөсү ошо акча кызып 5-10 сомго, анан кийин орустар менен жаман иштерди кылган эмелерге көп аралашат, ошондо кылбай түз жүргөнгөн ишеним маселеси жаралат. Мен мектепти бүткөндөн кийин өмүрүмдө Кыргызстандын Борбор калаасы мындай ошол кезде Бишкек фрунзени көрө элекмин. Сыналгыдан көрсөткөн Бишкек мага таптакыр башкача көрүнөт. Бейиш болчу да. Анан мен ошол жака журналистика факультетине тапшырып атканымды элестетип, ошол жерде аппак көйнөк кийип, апакай болуп, таптаза болуп, мындай жогорку окуу жайына жаштардын катарында шарактап күлүп, ошондой гана бир элестеткем да. А келгенде Бишкекте мен үчүн башкача болду. Жашоо да башкача болду да. Эми сурайын дегеним. Бул жактан ошо Түркияга эжели мурун бара элек болчуң да. Анан барган мен мындай бир реалдуу бир картина болду беле сенин дүйнөңдө барганда, жакшылык келип калыптыр деп, мындай. Эч ким тосуп алган эмес. Эч ким тосуп алган жокпу ошо. Демек реалдуулук башкача болду. Реалдуулук башкача болду, ооба. Бизде ошондо 75 лира иетеле деп койчу, ошол кезде Йени түрк лирасы лира жаңы пайда болгон кез 2006-жылы. Анан 75 лира берет. Эми баягы бизге түрктөрдүн баягы бир жакшы адаты бар. Байлары студенттерге стипендия чегерип берип турат да. Бөлүп алышат 10-дон, 15-тен, 3-төн, ар ким күчүнүн жетишине жараша да. Анан ошондой байкелерге туш келип калдык. Анан жатаканада эмеде тамак аштар арзан болгон үчүн анан бир 20 лирага эң чоң мага көйгөй, азыр салыштырмалык менен айтам да, азыр кайда болбосун да балдар, студенттер кайда окубасын, WhatsApp, видео, звонок, ата-энесин көрүү, видео аркылуу болсо да, сагынычын таркоодо бар да, эмне болуп аткан күндө 10 маал сүйлөшөт да. Биз ошо 20 лирага мындай бир карта алат элек да, парктарда, жолдордо жана телефондор болот эле, ошого салып чалабыз да, апам менен 2 мүнөт сүйлөшөт элем да. Ошо 2 мүнөт мага 1 айга жетет эле да. Апа кандай жакшы, анан курсаң токпу, кийимиң бүт, апа курсак ток, кийим бүтүн кое турсуз, силер кандай? Мен аларды уккум келип атам, ал эне да бар, баласын уккузу келет да. Ошондо тыт бүтүп калат, өчтү, анан 1 ай күтөсүң ошончу. Ошондой кыйынчылык ошолор эле. Түркиядагы ошол отелдеги этабын бүтүрдүк. Ал жактагы турмуштук сабактарды основалап айтып өттүң. Ал жакта эң чоң мага уткан нерсем окуу жайдан, башка нерседен да ошол адамдар менен мамиле, бул биринчиси. Экинчиси услуга деп коет орусчада, тейлөө. Эмелерге кандай тармак болбосун, бул мектепте болушу мүмкүн, бул ресторанда болушу мүмкүн, бул кафеде болушу, отель маанилүү эмес. Кайсы тармак болбосун, тейлөөдө бардык нерсе сен тейлөөңө, сен адамгерчилигиңе байланган экенин түшүндүм да ошол жакта.
мисалы мектепте деле азыр бизде очередь ана мындай укмуш болуп атат экен. Мисалы ата энелер азыр көп сурайт да, сиз каяктан билесиз мунун баарын депчи. Биринчиден мен мектеп кандай болушун кичинекейсинен кыялданганмын, анан ар бир көргөн нерсемди мектепке байлайт элем да. Анан ошол эмелер, үйрөнгөн нерсем Түркиядагы эң чоң тажрыйба ошол нерсе болду. Нетворкинг, адамдарга кылган мамиле, анан жөнөкөйлүк. Аларда чоң миллиардер мында вертолет менен учуп келип отелдин коросуна конуп, анан ресепшнда Ростовтон келген бир турист келсе деле здравствуйте, как у вас дела, давайте деп сумкасын көтөрүп номерине киргизип коет да. Бирок тиги миллиардер да өзүчү. То есть анын акча таап атканын, каяктан акча келип атканын баалай билет да. Демек сен окуу жайды, университетте кайсы кесипке, кайсы жөндөмгө ээ болуп, ошол талантыңды, өнөрүңдү сатууда кандай мамиле кылыш керек? Бир сатып алган адам экинчи жолу дагы сатып алгыдай ошол нерсени мындай бир үйрөнүпсүң да, ошол отелдеги адамдарга, клиенттерге мамиле жасоо. Анан кийин ошентип Түркияда жүргөнүңдө жана интернет бар эле, экөөбүз сүйлөшүп калчу элек. Мен аны телевидениеде иштейм. Сен аябай активдүү элең. Аябай жакшылык матан деп ошол жерде баракчаңда аябай активдүү элең, постторду жазып эле. Жакшы эле да. Жо жакшы, бул жакшы. Анан кийин экөөбүз сүйлөшүп калып, анан телевидение жөнүндө сөз болуп кетип, анан телевидениеде иштейм дегендей өзүң ниетиңди айтып, анан кийин эле ал жакты жыйыштырдың дагы. Болбосо ошол жака тажрыйба топтодуң, көнүшүп калдың, мындай зона комфорта деп коет. Көнүшүп калдың да, эми жашай берсең боло берет. Айлаң жакшы. Анан эле Бишкекке келип алып ЛТРге иштей баштадың. Ошону айтсаң, ал жактан кандай турмуштук сабак алдың телевидениеден? Негизи каякта иштебейт, кандай айлык албайм. Мен жүрөгүмдө үйгөн маселе эме бар эле, мектеп ачуу деген. Кыргызстанга кайтышым керек эле, мектеп ачышым керек. Сиз мында ошо бир мында прям точка ютүрүнө чейин эсимде. Сен кийин келгенде жекшесиң, бейшенсиң, эч ким тааныбайт да деп жазгансыз да. Ошону ойлонуп, азыр барышым керек деп анан эсимде бир жуманын ичинде келе бергем сайт сиз жазгандан кийин. Анан келип орусча айтканда смешной зарплата. Башында канча бир 2 айбы эмеде иштегем да. Штатта эмес, практикада. Мындайча айтканда акчасы жок эле. Анан чото вообще мында кыйналып, кетип калсамбы деп анан кайра анан неге журналистикага келгем, сизге неге айткам, себеби дегенде ошо бир эле жол көргөм, мен бул тагдыр болуш керек, Кудай таалам ошол кезде ошо пикирди берсе керек да магачы. Мектеп ачыш үчүн ошо мен кеткен 2006-жылы, анан бул 2011-жылы да, ортодо бир топ убакыт бар эле. Мен келсем студенттик убагым өткөн жок, мен кошунам менен туугандарыма башка эч ким тааныбайт. Ошо жол ошо Энис Байкелердин жанында журналист болуп, чөйрө топтоюн, өзүм бир окружение кылайын, жакшылык ким экенин көргөзөйүн, өзүм эме кетейин деген ошо Кудайдын бир эмеси бар эле. Демек телевидениеде мен эсимде, баягы сен буяка конок болуп келип калган үчүн эле мактаган эмес, мындай жулунуп, башкача иштегенге аракет кылып, өзүңчө эле башкача болуп, анан болду бул жага жетишет эле, барып эле стендаптарды кылып эле кабарчылардын арасында, анан жанагындай күйүп аткан мындай актуалдуу жерлерге бара коюп эле, анан стандарттуу эле сюжет жасабастан мындай башкача болуп, ошондой аракет кылат. Бул деген сөз мындай эми отель менен отелде иштедиң, телевидение тармагына келгенде дагы мынтип көрсөм болбойбу, мындай кылып көрсөм болбойбу деп мындай креативдүү мамилени айтып атам да, ошондой кылчусуң. Анан демек ЛТРге телевидение жаатына келген максаты оюң мектеп ачуум керек деген бар эле кетпей жүрөт. А сен жакшылык матанда кезде эч ким тааныбайт. Телевидениеге барсаң министрден маек аласың, депутаттан аласың, билим бомуждан аласың, ар кайсы чөйрөдүн адамдарынан аласың, психолог болуп бүтөсүң, бир чети үйрөнөсүң, өйдө жактагы ортоңку катмар, ылдый катмар баарын билесиң. Анан баягы мектеп ачам деген максатыңа кошумча бир азык болгон турбайбы телевидение? Аябай чоң жардам болду, Эрисбек эми мисалы мындай да. Мен журналист болдум. Журналистика тармагындагы адамдардын көбү менен мамилелеш болду. Анан байкасаңыз мен мындай да жаштык кезимде максимализм менен анча-мынча туура эмес кетирген каталарым бар болгондур, бирок салыштырмалуу мен көп журналистикада көп деле жүргөн жокмун да. Болгон бир 2 жыл айланасында жүрдүм да. 2 жылда мен депутаттар, министрлер, журналистика
чөйрөсүндөгүлөр бүт базарда ош базар каяка барбасам баары менен мамиле түздүм да. Мындай такыр мындай ошо бир таанышкан кишимде экинчи жолу кой берген жокмун да, алар менен мамиле курдум да. Бул менин целенаправленный, то есть максаттуу кылган ишим эле да. Бүт тармакта. Кийин анан мен мен мектеп ача алган жокмун дароо, мүмкүнчүлүгүм жок эле. Окуу борборлорун ачканда мисалы олимпиадаларга тияка бияка окуу борбор ачты дегенде ошо журналисттер достор КТРде ЛТРде башка НТСде жүргөн досторго айтып кел тартып койчу да, анан алар кичинекей мындай эме кылып чыгарып атып, анан кийин ошо менен аябай көп жардам тийди. Аябай көп жардам тийди. Демек кайсы жерде болбо мамилелешүү аябай маанилүү. Ар бир адамдын сырын билүү, Ооба. келечекте ошол адамдын пайдасы, кеңеши, тийип калуусу мүмкүн экенин эске алып мамиле түзүү маанилүү турбайбы? Ооба. Мен мисалы ошол мектеп ачууда деле көп ошол эмеден кийин 2015ке чейин мектеп издедик да, здание издедим. Эми барасың айтат бул $1 миллион, бул $1,5 миллион деп зданияларды, анан аренда алайын десең айына $50,000 деген сыяктуу цифралар, анан өмүр укпаган цифралар да барчы. Анан мынтип кайсалдап кетип калып анан ошол нетворкингдин натыйжасында бир атын атабай эле коеюн, эми бул жерден бир аттуу башты Кыргызстанда белгилүү адам менен бир мамиле түзүп калдым беле. Анан кийин ал киши бир жолу мынтип чалды да, уктубасам жакшылык дейт, эртең менен эртең угатам байке кандайсыз десем, жакшы, сен мектеп алам деп жүрдүң беле деди да. Ооба десем, менин зданиям ушундай имаратым бар, келип көрбөйсүңбү? Анан барып ошентип анан ошо мектеп түшүп келип анан банктан эме кылып анан алып алдык да. То есть бул деле ошо бир жолу көрүшүп таанышкан кишинин кийин мамиле кылганын натыйжасында келди да. Эми интеллект окуу билим берүү мекемесин ачуунун баштапкы этабына кайрылалы да. Кандай гана максат койбогон, ага мындай орусча айтканда так четкий план болуш керек. Бул мектеп ачам дегенде чындап эле бир чоң имаратты алыш керек, аны же кандай сатып алыш керек, же бир тааныш өтө сени сыйлаган бирөөмө ала тур деп бериш керек. Анан анын ичи бош болот, ал жерге кадимгидей мугалимдердин бөлмөсү, класстар болот, аны кандай бир техникалар менен жабдыш керек болот. Анан баарын ошо куруп алгандан кийин мектеп деген аты болгону менен бир кайсы бир системанын негизинде окутушуң керек. Мен билгенден сен педагогика илимдеринин кандидаты эмессиң, сен педагог эмессиң, мугалим болуп иштеген эмессиң, бирок мектеп курам деп атасың да. Ошонун башаты анда кандай болду эле, мындай бир элестетүү, кыял, план түзүү кандай болду эле? Абдан сонун суроо сурадыңыз. Негизи мугалимдер окутулуп үйрөтүлөт да, бирок чыныгы педагогдор, педагог болго деп коет го орусчасында, мындай чыныгы билим берүүчү Кудай тарабынан жаратылат экен да, өзү тубаса. Анан кийин бар канчалык эметкени менен тажрыйба жок, алыш керек да тажрыйбаны. Мен ошол багышта алганда окуу борборлорун ачып, анан кемчилигин, артыкчылыктарын эметип жүрүп, бир 5 жылга жакын окуу борборлорун башкардым да. Ток мектеп эмес, бул анда учебный центр дегендер. Центрларды, анан кийин российский шоу программаларга окуучуларды чыгарып, ментальная арифметика, скорочтение 5 жылга жүрүп, анан кийин ал деле мындай эми биринчи баштаганда кичинекей офис 20 квадрат метр, анан 30 квадрат метр деп ошентип баштаганбыз. Ушундай учур болгон. Жайкысын 8 окуучум бар эле, анан 1 мугалимим бар эле. 8 окуучудан түшкөн акча арендага жетет эле, мугалимдин айлыгы чыкпайт эле да. Мен болсо фит айдайт элем, ошо фит менен түнү менен таксовать этип, күндө кечкисин таксовать этип, анан чогулту акчасын келип мугалимге айлык кылып берет да. Парадокс. Анан келинчегим да сурайт да, сен эмне кылып атасың деп, максатың депчи. Анан мен айттым, азыр кылып аткан, көрсөтүп аткан сапат, качество, билим кийин көрөсүң бир 10 жылдан кийин мунун жемишин берет. Койчу каяктан эле айтып атасың. Ушинтип, конечно, ишенди, анан колдоду. Ошентип жүрүп, бир аз чоңойттук, анан филиалдарды биздин эме методикабызды биз түрктөрдүн методикасы менен япондордун методикасын аралаштырып түзгөн. Биз өзүбүздүн ошол кезде алгачкы ачылган күнүнөн тартып менин жадымда кыздар бар болчу. Эже азыр быйыл ошо Америка, Италия турган, Анары Сүйүнбаевна деген.
ошолор менен алар менен биргеликте ошо методикасын жазып, мен как менеджер, алар как педагог, анан бүт бар методика берип даярдап, анан балдарды окутуп баштаганбыз да. Командачы болуп. Ошол команда топтогондо деле эми мыктылар топтош керек да. Ооба. Күчтүүлөр топтош керек деген. Күчтүүлөр деген күчтүү акча сурашат дегендей, күчтүү билим бул күчтүү бир четте акчаны талап кылат да. Чынын айткандачы. Анткени күчтүү адис гана күчтүү билим бере алат да. Ошого команда топтоодо кандай кыйынчылыктар болду? Ошо башында ошо образование центри болуп жүргөндө мындай экен да, эми бул деле менин монда кыйындыгыман, анан мен мындай көрөгөчтүгүмөн монтип чогулттум деп айта албайм да. Анан Кудай ачам десе жолумду ачат экен да. Анан кийин ошо мен туура кыздарды, балдарды, байкелерди чогулткан экем. Кийин баары директор болушту, ошо образование центрде жүргөн кыздар, балдардын баарычы. Анан кийин мектепке өткөндө күчтүү, эң чоң жакшы жетишкендик жетекчиники. Мисалы мен директормун, основателмин, бирок мен завучтан баштап мугалимдерим бар менден жогору көрөм да. Анткени алар действительно күчтүүлөр да. Мен возможно руководитель болушум мүмкүн, мен туура багыттарды бере алышым мүмкүн, туура аларды маселелерин чечип бере алышым мүмкүн, бирок алар өзүнүн тармагында менден 100 эсе жогору кыйын билет да. Анан ошо команда чогултканда, жогоруда айтканда, өзүңүз айтканда эле биз биринчи жыл кабыл алганда эле жогорку айлык маянасы менен күчтүү командалар чогултканбыз. Анан түрктөрдө бир жакшы сөз бар, сахипленмек деген сөз бар да. Бул меники деп мугалимдерге мен дайыма айтам да, эртең менен саат 8-де кечки саат 5-ке чейин иштейм, айлыгым түштө болду деп иштебегиле. Ошол бул мектеп биздики деген мындай эме менен берилүү менен иштегиле, кааласаңар деле, каалабасаңар деле айлыгыңар түшөт. Бирок для галочка айлыгы үчүн иштеп атсаңар, бул силер местеңер башка жер. Биз менен мындай, биз менен команда болуп, биздин идеябыз тилектештик го, кыргызчада тилектеш боло турган команда чогултуп алдык да. Кандай бир максатка жетүүдө мен мындай болушум керек же, мен мондай ишти кылышым керек дегенде кандай критерийлер маанилүү? Анткени билим берүүдөгү системанын бир өйдөлүйларын сүйлөөдөн мурда ошонун чордонунда эми окуучу турат да. Окуучу болсо бирдемеге шыктаныш керек. Ошо шыктандыра турган нерсени мен сурап атам да, бир максатты коюуда эмне маанилүү? Акчабы? Же күнүгө блокнотко план жазып жүрүүбү? Же болбосо Карнегинин китебин окуубу? Же болбосо атасын такай угуп, тартиптүү болуп, тентек балдарга кошулбай жүрүүбү? Же болбосо кандай критерийлер? Же бир ушундай бир же ар жагынан Кудайдан берилген бир өжөрлүк маанилүүбү? Анткени бир максатка жетүүдө мондай нерселерди колдонсоңор, баарыңар ошондой болуп кетесиңер деш да мүмкүн эмес да. Ошон үчүн кандай бир сунуштар стандарт жок да. Эми мен мисалы көп эле сунуштар жатат да, сиз мондай чыгып коуч болсоңуз, мисеңиз депчи, ийгиликке жетпедиңизби, мынтпедиңизби депчи. Мен бирөөлөргө мындай эме кыла албайм да. Сен барып мону кыл, анан сен ийгиликтүү болосуң дей албайм да. Анткени мүмкүн эмес да. Мисалы сен тез эле байытып коем дей албайм да. Менин өзүмдүн жеке басып өткөн жолумду айта турган болсом, мен өзүмдүн койгон максаттарымды эч кимдин ою өзгөртө алган жок. Ал кандай болушу мүмкүн? Мисалы ошо мектеп ачууда деле, мисалы образование центр ачып атканда кайненем үйү, өзүмдүн үйүм, дос баламдын үйүнө телевизорду өтөрүп келип илип, анан парталар, буга мынча акча керек десе, мен анысы деле кылам деген өжөрлүк менен, анан мектеп ачам дегенде ага чоң суммада акча керек, жок кылам деген эч ким койчу ушуну болбойт дегенсе деле жок, мен ушуну кылам деп өзүмдүн башым ичинде бышып калган нерсени ишке ашырмайынча токтобогондук өжөрлүк да бул делечи. Анан башка бирөөлөр өзүмдүн оюмду башка бирөөлөр өзгөртө албайт. Мүмкүн эмес да. Өзүмдүн оюмда бышкан нерсени мен билем, ички туюмдар менен, эмелер менен. Эми бул деле тагдыр болуш керек, Кудай тааладан берилген бир сезимдер, эмелер сезгенден кийин. Анан бирок мен ошол эле учурда өзүмдүн ичимде сомнение болгон нерсени мен руководитель болсом деле чечтим, болду, мына кол коюп койдум, кыла дебейм да. То есть ошону деле полжуган эжеден деле сурашы мүмкүн да. Мону кандай ойлойсуз? Сиз мынтип угуп жүрөсүз го, могул жакта эмне деп атышат депчи. Ошондой нерселер да болот да. Бирок конкретно бир нерсени кылып атканда
эгер баштын ичинде бышкан болсо эми мен ишенесизби жеке оюм ар бир адам мисалы мен журналистикада жүрдүм ооба бирок аны как инструмент катары колдондум да курал катарычы журналистиканы ийгиликке жетүүнү жолдо бара жаткан эмес катары колдондум бирок мен эч качан кайф албайт элем да мисалы рахаттанып стендап жасаганда камера маңдайына чыкканда мындай рахаттанасың го рахат албайт элем да мындай мен как будто бир сюжет жасаш мен үчүн 10 тонна көмүр түшүргөнгө барабар эле да чындап эле ошондой эле ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсү каалаган нерсени кылса андан акчасы да келет башкасы да келет деп ойлойм да мисалы мен азыр салыштырмалуу журналистикага караганда көбүрөөк иштейм мисалы эртең менен саат 6-да келем 7-де 6:30 баштап окуучулар келет аларды кыш чайды эртең менен эшиктин алдында тосуп алам суукта аканын жанында тосуп алам алар хай директор деп принципал деп кирип кетишет да анан кечинде узатам там эме кылам ата энелер менен сүйлөшөм көп жоопкерчилиги көп эме жумуш салыштырмалуу журналистикага караганда балким 100 эсе оор да бирок мен андан рахат алып атам да кайфую же баягы окуучулук кезиңде кайсы бир предметтерди жактырбай же болбосо кайсы бир жагдайларды жактырбай мына чоңоюп калганда мен окуучу кезде мындай кыла берчү экен ушундай кылбай эле койсо болмок деген нерсени мына өзүң мектеп түзгөндө мектептерди ача баштаганда кандай методиканы колдондуң ойлонуп табылган эле велосипедтерби же өзүңчө дагы өзүңдөн да бир нерселерди коштуңбу эми ойлонуп табылган эле нерселер болуш керек велосипедтер ошолорду биз ойлонуп табылган велосипедтер бирок Кыргызстанда табыл элек велосипедтер ошолорду тээп көрүп турабыз да анан мисалы өзгөчөлүктөр эмне мугалимдерибиз мен өзүм мындай возможно Америка Японияда бир жактарда болушу мүмкүн мисалы эртең менен окуучулар тосуп директор катары тосуп алып атканын кийин видео жөнөтүштү бул Америкада айрым мектептерде директор тосуп алат бирок кечинде узатпайт экен мен узатам да мисалы окуучулардын бугучун байлап берип кое берем нормальный нерсе да анан ушундай нерселерге салыштырмалуу система дегенде мындай да мугалимдер окуучу укпаса деле тендек кылса деле урушпайт бизде бирок экинчи суроо жаралат да анда окуучу отуруп кетпеби деп бирок окуучу билет ал кылынган эмеси үчүн туура эмес мектептин эрежесин бузгандыгы үчүн анан жооп берет сабактан кийин балдардын көзүнчө эмес ал кантип жооп берет мугалим саатын биздин ар бир класста камера бар үнү менен угат мугалим жазат 8-Б класс Аман бирөө фамилиясы анан кийин бизге чыштайт биз администрация камерадан карап ата энесин чакырып анын баланын кылган эмеси үчүн эме кылабыз жазаландырабыз деп ата энеси менен психологдор менен чогуу биргеликте иштейбиз да эмнеге кетен улам андай болот то есть тамырын тапканга аракет кылабыз балким үйүндө көйгөй бардыр бала ошон үчүн агрессия кылдырып атат деген сыяктуу балдар отур мен айтпадымбы деп оозун жаап депчи андай жок да бул ушундай нерселерди киргиздик андан сырткары мугалимдерге мотивация ошо мугалимдер өзүнүн иштеп аткан жеринен рахат алуу негизги нерсе да то есть алар билиш керек мен бул үй бүлөнүн ушул мектептин бир мүчөсүмүн мен ушул жерде мугалиммин деп өзүн мен дайым кийин Японияда айтышты мисалы мугалим жолдо келет машинасы бузулса таштап мектепке келе берет биз балдар жөнөтүп машинасын эстеп калып барып оңдотуп коебуз дегендей да финансовый кыйынчылык болсо келет айтат биз бир как банктан барып кредит алып же эмеден эме коет финансовый баардык нерсесин биз чечип беребиз мектеп анан мына акыркы 2 жыл мурун болуш керек эле 30га жакын мугалимге квартира алып бердик 10 жылдык төлөм менен биринчи төлөмү жок буюрса квартиралар ушул жыл берилет го жакшы экен ошондой аларга да ошо мүмкүнчүлүктөр түзүп берүүгө аракет кылдык сен өзүң айтып кеткен жана Жапанда азыр иштеп аткан бир мамлекеттик кызматта иштеп аткан Сейтек Качкынбай деген бир досум бар ошол айтты эле бир ресторанга кирсең ушундай бир ресторанга кирсең Жапанда бир мындай эле кийинген бир эме лампочкасы бузулуп калса балким лампочкасын бурап же бирдемеси мындай бир шупуруш керек болсо таштанды болуп калса мындай шупуруп жүргөн бирөө болушу мүмкүн сен ойлойсуң анын ошол бир жактан атайын келип же лампочка буруп атат го же бирдеме кылып атат го деп ал миллиардер ошол ресторандын ээси болгон болот дейт да ал жерде мындай мен кожоюнмун деп келип чоң жип менен так маңдайга токтоп ресторан анан ошол ээси экендигин билдирип
анан өзгөчө бир үстөлгө отурбай эле мындай өзүнүн ишине, өзүнүн ошо кылып аткан ошол ресторан деген ошол ишине болгон сүйүүсү, аны пиар деле эмес, миллиардер иштеп аптыр деп эмес, аны эч ким билбейт, көрбөйт, мындай эске да ала албай туруп бир иштеп аптыр деп коет. Анан бул деген сөз ошол өзүнүн мындай бир ишине болгон мамиле, сүйүү дегендей кылып атат да. Демек силердин ошо интеллект мектебинде деле ошондой экен да, мындай. Мындай да. Респайке, бул мен үчүн кылынган, возможно, мен өзүм жөнөкөй мындай өткөндө да айттым го, адам өскөн сайын руханий билим жагынан, жагынан өскөн сайын мөмө канча көп байлап баштаса, ийилип баштайт го, ошондой болуш керек да, негизичи. Анан кийин мисалы мен эшине алышып барып атканымда окуучуларым деле көрөт да, мисалы алышып барып атканымчы, мисалы бир мусор түшүп калса өзүм барып көтөрүп келип алып атканымды көрөт. Бир мисал айтып берейин, ошо бир окуучу мектеп кичинекей кыз, 2 класс болуш керек эле, китептерин көтөрүп аркасына сумкасына лестницадан түшүп баратат, бугучларын шалп деп баратат да, бугучлар сенен токтотуп, толтура эшиктин алдында школьный автобустар бар, ата-энелер бар, 500 окуучу чыгып атат, анан как директор катары бугучун байлап берип атам да. Анан кийин бир ата-эне келип кийин айтып атпайсыз, ушинтип бугучун байлап, мен унутуп калыптырмын анычы, байлап бергенсиз дейт. Анан мен аны кылганым себеби ал эл көрсүн ушинтип кылып атыптыр айсын эмес, мен окуучуларыма 1000 айтканда бир көрсөткөнүм жакшыраак. Алар да эртең директор болот, алар да эртең чоң болот. Биз азыр япондор ушундай экен деп атпайбыз, бул нерсени биз өзүбүз иш жүзүндө көргөзүшүбүз керек. Балдарыбызга, окуучуларыбызга. Мен мисалы менде окуган, буюрса деп турайын, буюрса ошо руководитель кызматтарга, жетекчилик кызматтарга келгенде мен окуучуларым азыр окуучулар мени келип кучактайт, кабинетиме кирет, отуруп PlayStation ойношот, мен отуруп алыпчы. То есть директор менен эме деген жок да, но бирөшөт эреже, мектептин бир эрежелери бар, ар бир класста илинген эрежелерди бузса, анын өзүнүн жазалары бар. Алар да билишет, телефонун 1 айга алып коебуз, жылдын аягына чейин алып коебуз деген. Муну окуучулар кийин буюрса руководитель болгондо ошо мен кылган нерсени дагы жакшыраак кылат деп ойлойм да. Сен ошол өзүң ачкан негиздеген мектептерде мисалы үчүн предметтерди беришет, предметтер бар да. Бардык эле мектептерде мугалимдер бир предметтерди, сабактарды окутат. Математика деген бул мындай, физика мындай, кыргыз тили мындай, морфология, синтаксис деп предметти окутат. Анан көпчүлүгүндө мындай, бул жашоонун мааниси эмне өзү? Адам кандай болуш керек? Эмне үчүн адам болуп жаратылдык? Биздин максатыбыз эмне? Мектепти бүтөбүз, окуу жайды бүтөбүз, үйлөнөбүз. Анан кийин эмне болот? Деген сыяктуу мындай бир адам болууга чакырган, үйрөтө турган ушундай нюанстар дагы эске алынабы, мисалы үчүн? Биз абдан сонун сурадыңыз. Биз урок мораль деп киргизкенбиз. Бул 1 класстан 4 класска чейин. Анан кийин мында ачык болуп айта берейин. Биз бир чет өлкөлүк мамлекет, чет өлкөдөгү мектептерге колдонууга турган программаны кыргызча, орусчага которттук да. Анан ошол жакта эң биринчи класстын баласына берген суроосу мындай экен да, биринчи тема. Биз кимбиз деген. Биз ошону балдарга үйрөтүп баштадык. Ошондой. Биз кимбиз дегенде, мисалы, мен адаммын. Мен айлана чөйрөнүмө зыян келтирбей, менин бир үй бүлөм бар. Бул үй бүлө мен үчүн эң ыйык. Бул атам, апам, энем, карындашым деген жөнөкөй элементар нерсе. Мен башка бирөөгө зыян келтирбешим. Зыян келтиргенде только уруп койбош керекпи? Анын эмесине, оокатына, то есть оокат дегенде тамак эмес, беркинде вещине тийбешим керек. Мен башка бирөөгө зыян келтирбешим керек. Мен телефондо музыка же бир оюн скачать этсем, платный мени алдап башка программа аркылуу уурдап албашым керек, алдап уурупка кирет деген сыяктуу өзүнүн баягы мусулман эмес өлкө болсо дагы ошо мусулмандыкка ыңгайлаштырылган, чыныгы мусулман кандай болгондугу тууралуу эрежелер жазылган мындай бир китеп бар экен. Ошону которуп чыктык да. Бул алардын өлкөсүндө мамлекет тарабынан кабыл алынган. Ошону биз мектепке берип баштадык. Көпчүлүгү өнүккөн өлкөлөрдө, билим берүүсү өнүккөн өлкөлөрдө бул билим берүү бизнес. Ооба. Мунун артында кызыкчылык бар. Ооба. Көпчүлүк студенттерди, абитуриенттерди тартып, акчасын алып, анан ошол берген акчасына сапаттуу билим берем, сапаттуу мектеп курам,
сапаттуу технологияларды алып келем, мугалимдерди алып. анан сапаттуу мугалимдер алып келем, анан ошонун баары акча турат Ооба. деп бул бизнес да. Ооба. Анан ошол конкуренция да бар ал өлкөлөрдө. Тигил мектеп менен бул мектеп жарышат. Ооба. Ата-энелерде тандоо укугу бар. Ооба. Жок, мен жакшылык матанын интеллектине барам, жок, мен тиги билимканага барам деген мындай сыяктуу жарышуу. Бул мындай нормалдуу нерсе. Ошону эске алганда жакшылык. Мисалы үчүн мындай нерсе болуп калбайбы? Мисалы үчүн, рас акча төлөп аткандан кийин мугалим окуучуга мындай бир калыс, ай сен окубай атасың. Сен акча бергениң үчүн эле биз сени ата-энең эми тиги бизнесмен акча төлөп койду. Эми сен деңгээлиң 2-чи 3-чү болсо дагы 5-чи кыла беребиз сени. Анткени сен акча төлөп атпайсыңбы дегендей нерсе болуп калбайбы? Биз калыптанып калыптыр ошол нерсе биздин мамлекет Кыргызстандагы жеке менчик мектептердечи. Бизде ошо эрежелерде эң биринчи эреже мугалим ата-энеден подарок албайт. 4 жыл болду. Такыр эч нерсе албайт. Алса бир гүлүн алат болду. Мугалимдерде аны жыйынтыгында түшүнүштү, эмнеге албай турганда, анткени бир кичинекей белегин алып алып, мисалы 10 000 15 000 сомдук белегин алып алып, ошо мектеп 4-классты бүтүргөнгө чейин ошо кичирейип бир тепкичи ылдый болуп, өзүн неудобно сезип, мугалимдерге түшүндүргөндө түшүнүштү. Мен ошо белекти мен эле берейинчи дедим да, ар бир мугалимдердин майрамында мен берем силерге ошо белекти. Акчаңа жок болсо айткыла, телевизор алгың келип атса, кел айт, мен сага телевизор алып берем. Проблемасы жок. Анан кийин мугалимдерге ошондой болгондон кийин мен мындай шарт койдум да, 4 жылда тарбиялап алдым ата-энени дагы, окушун дагы. Мугалимдерге айттым, эч ким эч кандай көтөрмөлөбөйт. Менин кызым менен уулумду менин мектебимде окуганын окутуп аткан мугалимдери 1 жылдан кийин билди. Менин балам менен кызымды элестетиңиз. То есть мындай билбейт да, кимдин баласы ким экенин. Ким канча акча төлөйт, ким бекер окуйт, ким акча менен окуйт экенин мугалимдер билишпейт. Бул бир. Эки, мугалимдер мисалы ата-энелер келет, мага эң чоң көйгөй ушул да, биз ана мектепте окуп жүргөндө жалаң 5 окуучу силердин мектеп келгенде 2ден башлап чыкпы, 3дөн башлап чыкпы болду. Эмне кылалы? Сиздин балаңыз деңгээли болуш экен, ал жакта для галочка 5 алып жүргөн экен да энди. Анан кийин ошону жойдук. Анан үчүнчүсү эме мугалимдерди мен дайыма дагы эфирден да айтайын, сиздин эфириңизден пайдаланып. Мен бир мугалимди бир ата-эне келип кыйкырып өкүрүп, басынтып тебелетпей, керек болсо бир мугалим үчүн мектебимди жаап басып кетем. То есть ошончолук мен мугалимдерди коргойм. Эч бир мага десе калган жерде иштесин. Мамлекеттик мен деген органдарда иштесин, маанилүү эмес. Мектепти жаабам. Бир мугалимди кемсинте турган нерсе болсо, жап же ушул мугалимди эметтесе, ушул мугалимди коргойм, жаап кетип калам да. Мен ошондой позицияда иштейм. Аны ата-энелерим да билет, мына эфирден ашайды. Окуучулар да билет. Аны окуган баланы 1 жылдын аягында итак кетиребиз. Очет кезекте окушу толтурат. Өзүңдүн ушул интеллект билим берүү мектептеринде мугалимдерди, күчтүү мугалимдерди, дасыккан мугалимдерди тандап, башкача бир ыкмалар менен окуучуларга мындай тарбия, билим берип атыпсың да. Ошол эле учурда жакшылык матан өзүнүн балдарына кандай тарбия берип атат? Мектепке бергендегидей тарбиялай берип атабы, же өзүнүн балдарына өзгөчөрөөк берип атабы, же өзүнүн бааларын унутуп калып тиги жака көбүрөөк көңүл бурулуп атабы? Мындай үйдөгү бала чага кандай тарбияланып атат? Сапожник без сапог. Ошону өтүкчүнүн өтүгү жок дегендей. Эме көңүл бурулбай калып атат. Мойнума көбүрөөк мектепте көбүрөөк мектепке болот. Анан келинчемди да айтат, башка биреулер балдарды тарбиялап өзүңдүкүнө убакыт бөлбөй атасың. Мисалы эртең менен 5:30-6:00 кетесиң, түнү 11-12 келесиң, балдар уктап калган болот ошентип. Анан бир аз мындай эми чоңойдум да 4-чү балам төрөлгөндөн бир аз 3 балам вообще ичпеди да меничи. Анан 4-чү балам азыр 2,5 жашта да, анан эшикке барасаң же эме бир нерсе көрсөң ээчип ыйлайт же видео менен чалып ыйлайт да, папа, ата депчи. Анан эми бир аз чоңойдум окшойм дедим да, эми мындай бир аз боор тартып, балдарга да эми көңүл буруш керек деген эми түшүнүп баштадым. Бирок ооба, эметти убакыт бөлө албай атам аны. Бирок өзүм дайым эфирлерде айтам, ата жумасына 1 күн эркек балага көңүл буруш керек, ал менен чогуу сейилдеш керек, 10 мүнөт паркалаш керек, велосипед тебеш керек деп дайыма айтам. Бирок мойнума алам, өзүм ошону көп убакытта кыла албай атам. Өзүңдүн башыңан, өзүңдүн жон териң менен сезген нерселер боюнча азыр айттың да, жеке тажрыйбаң аркылуу.
бирөөгө акыл үйрөтпөй өзүң басып өткөн жолуңу анан билим берүү жагында өзүңдүн топтогон тажрыйбаң аркылуу пикирлериңди айттың. Эми мамлекеттик системага карата кыскача оюң, билим берүү системасына карата кыскача акыл үйрөтүүң эмес, биздин Кыргызстандагы билим берүүнүн тармагындагы негизги кемчилик, анан негизги балким эске ала турган артыкчылык. Негизги кемчилик деп мен айта албайм. Себеби дегенде менде андай билимдүү кыйын эжагайлар башкарып атат билим берүү тармагын. Жакшы өзгөрүүлөр, мындай жакшы бир багыттар, аз жаңы нерселерди киргизебиз деген нерселер бар. Эми аны алдын ала мындай көз ачыктык кылып, мондай кылып канда мондай болмаган, мондай кылып койдум, мондай болуп калат дебейм. Бирок бир анализдер бар. Эми анализдер адамдын акыл логикасы жеткен жерге чейин анализ кылат, анан калганы Кудайдын буйругу дейбизчи. Кемчилигин көрө албагандай эле аябай чоң артыкчылыктар деле көрүлөт. Бараткан жолдо баратабыз. Бирок бир жыл артык, бир жыл кем, бир жыл көбүрөөк, бир жыл эмес. Мисалы мурун 7 жаштан окуса, 6 жаштан окуп баштады. Мурун 11 жыл болсо, 12 жыл. Эми алардын мага караганда билген бир нерселер болсо керек деген үмүтүм бар да, буюрса жакшы болуш керек деп. Болбой калса анан кайра оңдойбуз да. Эми мен ушул подкасттагы соңку суроом да. Мына билим берүү алкагында башка өнүккөн өлкөлөрдө баягы айттык го, велосипед ойлонуп табылган. Көбүнчөсү ушул үйдө деле евроремонт, евромебель дей беребиз го. Анан ошо билим берүүдө дагы ошол Европа, батыштын билим берүүсү мындай атаандаштыктын негизинде мыкты билим берүү сапаты деп көрүнүп келатат. Анткени биз колдонуп аткан могу техникалар, колдонуп аткан машиналар, турмушта эмнени мыкты нерселерди колдонуп атсак, көбүнчө ошол батыштыкы, Европаныкы. Ачыгын айтканда. Демек билим берүүсү мыкты экен. Адистер ошондой нерселер жасап аткан болсо, демек ошол бир нерсе билет экен, билим берүү системасы мондай экен деп. Бизде жана 12 жылдык билим берүү системасы ушу батышта экен, анан Сингапурда экен, ошону алабыз дедик. Ошол эле учурда Орусиядан жанагы билим берүү бирликтүү билим берүү мейкиндигин түзөлүү деп, анан тияктан орус мугалимдерди алып келип, айылдарга чейин орус тилин окуталы, орусча билим берүү системасын колдонолу деп ушундай бир эки мындай параллель кетип аткандай да. Ушуга көз карашың кандай? Бул бир саясат деп ойлойм. Айла жоктун иши деп ойлойм. Оңго эсең атың өлөт, солго эсең өзүң өлөсүң болуп атат азыр. Тияктан баш тартсаң, тияктан баш тартсаң буларга жетпей калып атабыз дегендей да, техникага. Анан кийин буга мен мунусу туура же мунусуз эмес демейм, бирок бир нерсени билем. Дүйнөдөгү маалыматты 95%дан жогору маалыматты ала турган алгың келсе, англисче кенен билишиң керек. Дүйнөдө 2,5% маалымат алам десең, орусча жакшы билишиң керек. Экөөнү тең билбесең, кыргызча гана сүйлөсөң, 0,1% маалымат аласың. Бул деген айтат, англисче жакшы билишиң керек. Ошон баары билет го да, сен англисче жакшы үйрөнүшүң керек. Биз мисалы ошо Кембридж мектебибизде бир дене тарбия мугалим издедик. Баары кулагы сынык, булчуңунда жоон, физкультурный бүткөн балдар бар да. Мен тизип коем балдардын, оңго десем оңго, солго десем солго болот дейт. Эми ошону англисче айтып сабак өтүп койчу, мен сага айына бир 100 000, 150 000 сом айлык берейин десең билбейт да. Англис тилин билбейт. Англис тилин билбейт да. Ошо англис тили эми бул жасалма интеллект, эми баары бар англисчеден эметип атпайбы? Канчалык көбүрөөк маалымат алам десең, ошо англис тилин билишиң керек. Ошон үчүн англис тили бүгүнкү күндүн талабы. Анан кийин жогоруда айткандай, сиз сонун нерселерди айттыңыз да, жана мисалы кайсы сабак керек, кайсы сабак кереги жок, бош убакыт өтүп атпайбы, өткөн жок. Азыркы бир нерсени мындай ишенүү менен айта алам, көзүм жетип айта алам. Окутуп аткан программаларыбыз мамлекеттик баарыбыздыкы да 90% балдардын 95% балдардын келечегинде керексиз болгон нерселер. 5-класстан жогоркулары. База керек да. Бирок 5-класстан жогоркулары жашоодо кереги жок нерсе. Мисалы да, Энсабай, китепканага барып китеп издедиңизби? Китеп окуш үчүн издедик да. Эмнеге издедик?
бир маалыматты алыш үчүн да туурабы. Ошого азыр мисалы азыркы 8 жашта баланын муктаждыгы барбы жок да, телефон планшетин ачып Google'дан искусственный интеллекттин каалаганын таап алат да. Жазса кайсы мисалы бир гүл жөнүндө жазса, ошону кайсы автор ким, канча автору бар, дүйнө жүзүндө канча тилде которулган китеп чыккан, ал боюнча кимдер жазган, бүт баарын чыгарып берип атпайбы. Анан кийин мен оюмча азыр уже эскирген методикада кетип баратабыз. Эгер биз азыр айтпадымбы, билим берүү министрлиги не кылса, азыр башташты буюрса алар да жасалма интеллект деп. Бирок мындай галочка үчүн болбош керек да аларчы. Иш жүзүндө ишке ашырыла турган нерсе да. Кагаз жүзүндө оштун бери айтканда кагаз жүзүндө экпеш керек да, иш жүзүндө экиш керек да. Ошон үчүн бул нерсени аракет кылыш керек. Анан балдарга уже каалайбызбы искусственный интеллект аркылуу билим берүүнү. То есть мындай да, бул да эле деградацияга алып барат деген адамдар бар. Эмнеге дегенде искусственный интеллект аркылуу үй тапшырмаларын аткарып коет, мынтип коет. Бирок аны туура колдонгонду үйрөтүш керек. Мисалы биз быйыл баштадык. Жасалма интеллектти колдонуу аркылуу мисалы тарых китебин алалы, 6-класстын тарых китебин. Биз 1 жыл окуйбуз да. Аны болсо азыр искусственный интеллектке салат электрондук вариантын, ал болсо экөөбүз сүйлөшүп атканда подкаст кылып аудио менен жазап берет. Искусственный интеллект 3 мүнөттүн 2 мүнөттүн ичинде, 1 мүнөттүн ичинде анан полный хронологиясын чыгарып берет. Анан жазат да балам. Ушул хронологияны мен кантип оңой жол менен жаттасам болот. Ал болсо мот жаттасаң болот деп даярдап берет. Анан бала ошону сиңирет да өзүнө. Көрдүңүзбү? Биз болсо муну мугалимдер күндө даскага чыгарып, бүгүн 25 сентябрь, өткөн темабыз жакынкы Чыгыш Азиядагы эме деп мындай жазып, анан балдарга жаттап келдиңерби, кайсы жыл болупту десе, 1927-жылы деп айтпайбы. Ошо муну уже башка жолдор бар да үйрөтүүнүн, илимге жетүүнүн кыска жолдор пайда болду да. Анан эң чоң ушул жерде кыскача айтып берип кетейин, эң чоң кемчилик муну балдардын калп айтып барсам, мен регион деле азыр шаардагы балдардай колдонуп калды. Бул планшет, телефондочу. Окуучулардын 70-80% буну колдонгонду билет. Бирок Кыргызстандагы 2200 мектеп болсо 86 миңге жакын мектеп мугалим бар. 86 миңдин 80 миңи точно билбейт да. Наоборот болуп калбадыбы? Балдар мугалимдерге караганда көбүрөөк нерсе билип калды да. Мугалимдер сескенмемен калып калды. Жаңыланыш керек деп ойлойм да. Мен соңку суроо деп айттым эле, соңку суроодон кийинки соңку суроо да дагы. Эме жасалма интеллект деп атпайбызбы? Жасалма интеллект, анан технология өнүгүп атат, көп кесиптердин кереги жок болуп калып атат. Дагы бир кандай бир жаңы бир кесиптер пайда болду, Анан ошону эске алганда мектептер окуучуларды окутуп атат, жогорку окуу жайлар студенттерди бүтүрүп чыгарып атат, Кеп алар кайерге иштеп атат, кайерге иштей алат деген маселе жаралып атат да. Ошону эске алганда деги эле коом, мамлекет эмнелерди эске алыш керек? Эми баардык нерсеге шыктуу, кыргызча айтканда, ыңгайлуу, баардык эмеден мен кечээ эле ошо биз мугалимдерди искусственный интеллект боюнча окуу башталды, ошондо сүйлөгөн сөзүмдө айттым. Искусственный интеллект жакынкы 2 жылда 50ге жакын кесипти, 50% жакын кесипти өзгөрткөнү турат да. Искусственный интеллект мурун Google, интернет 10 жылда, 15 жылда бир өзгөрүп алып келе турган болсо, азыр болсо күндө өзгөрүп алып келет. Мисалы кечээ Кытайлар ойлоп чыккан DeepSeek беле, жана искусственный интеллекти уже андан бери мындай эме карасаңыз, DeepSeek деген өсүшүн карасаңыз 80%га ал артта калып калды да, уже жаңы нерселер чыгып кетти. Муну чыккандан 1-2 ай болду элек. Жайдын башында чыккан, майдын аягында. Анан кийин мындай тездик, муну айтайын деген тездик менен өзгөрүүдө да. Анан кийин мугалимдер мындай искусственный интеллект көп 50ден ашык кесипти өзгөртөт, бирок мугалимдерди өзгөртө албайт. Анткени жандуу эмоция берген эме болот. Бирок искусственный интеллектти түшүнүп сабак берген мугалимдерди эч ким өзгөртө албайт. То есть бул аябай маанилүү да. Ошон үчүн коомдо ата-энелер балдарды кандай келечекте 50 жылдан кийин, же 20 жылдан кийин, же 10 жылдан кийин керектүү болгон нерселерди балдар менен чогуу талкуулап окуучу. Мисалы мен балам менен кечээ 5 жашта балам менен талкууласак, ал болсо мага мен билбеген нерселерди айтып берди да, искусственный интеллект боюнчачы. Ал 1-класска баары эле кишичи. То есть ошол нерселерди ата-энелер өзү балдарынан сураш керек. Анан экинчиси жаттама эмеден алыс болуп, мен бир нерселер өзгөрбөйт, бул тарбия өзгөрбөйт.
адамдык касиет. Экинчиси канчалык искусственный интеллект эмелер өзгөргөн менен китеп окуу баю эме руханий мындай кандай десем билим эмеси байыш керек, аң сезим эме өсүш керек. Мисалы мен да айтпадым жана мектепте окуп жүргөндө кыйналгам эметкен депчи. Бирок мен бир эсимде мындай 3 жыл подряд жай менен 3 ай китеп окугам да. Бизде атайын дача калып барат эле, китеп окуйт элек да. Китеп тынбай окуган учурлар болгон. Ошон үчүн китеп окууда аябай маанилүү, себеби деген адамдар менен ошо нетворкинг эмеде аябай негизги нерселер да. Анан кийин бул биздин азыр эми акыл жетсе деп айтсам акылдар жетет булардын деле. Просто билим берүүнү отуруп талкуулаш керек. Кимдер менен академик профессорлор, академия наукалар эмелерден менен эмес. Жаш илимпоздор азыр дүйнөдө ар кайсы өлкөлөрдө университетте иштеп жүргөн биздин кыргыздын жаштары бар го. Гарвардда, MIT-де жүргөн балдар, кыздарыбыз бар. Ошолор менен онлайн болсо дагы алардын күчтүү экенин кабыл алып эле, мен сен министр болсоң болупсуң, сен там эме болсоң кабинде иштесең болуптур деп тигилер менен аларды тең алып эме кылып чакырбай койбой, аларды чогултуп дүйнө каяка багытта барат. Биз эмне кылсак болот? Биздин жаштар мисалы 1,5 миллион окуучубуз бар. Булар биз туура эле жолдо бартабызбы? Же булар бүткөндөн кийин жөн эле кайра эле Россияга көчүп шыпырып калбайбы эртең? Аларды роботтор шыпырып кетип биз эле жумушсуз калбайбы деген нерселерди талкуулаш керек деп ойлойм. Мен жакшылык матаны дегенде дагы бир нерсени бербей калып турмун да, суроону. Ошол илгери ошол интернетте активдүү кезиңде жакшылык матанын жазган эле өлкөдө системада моундай нерселер жасалып атат деген сыяктуу нерселер болуп атса, мисалы үчүн сайттар, жаңылыктар сайты жазып койсо, сөз сен болсо жок андай болгон жок деп эле мындай критикалы жазып берчүсүң да. Анан критиканы көп жазчусуң да. Мен ага кошула албайм, анткени мындай могул жери жыргатып атат, бирок жыргаткан жок, моундай болуп атат деп мындай эркин ой билдирүү, ойду эркин айтуу деген нерсеге ошого качырчу элең да. Азыр эми бир аз конструктивдүү болуп, мындай салмактуу болуп калгандайсың негизи. Бирок ошол эле учурда эркин ой айта билүү, ойдун эркин айтуудагы атаандаштык, иш кылуудагы атаандаштык, мыктынын мыктысы тандалып чыгыш керек. Мейли саясатта болсун, экономикада болсун, билим берүүдө болсун, медицинада болсун, баардык тармактарда күчтүүнүн күчтүүсү алдыга чыгыш керек. Ошон үчүн бул адилет калыс система болуш керек жана ошол маселеде ойлор эркин айтылышы керек деген маселеде бизде азыр кичине бир маселе болуп атканда жокпу биздин коомдо. Жана ошондой коом болуш үчүн эмне кылыш керек? Анткени тигиндей системаны колдонуп көрүштү, тиги парламентаризм деп көрүштү, мыйзамдарды өзгөртүп көрүштү, болбой эле атын башкача кылып алып эле баягы болбой эле келатат да, кандай модельди кийбесинчи. Ушуну башында сүйлөшүш керек эле да, көп аяна чейин көрбөк да. Жок, азыр кайра бүтөйүн дегенде саясатты бүтөйүн дегенде дагы аягында кульминация болгондо эле жакшы. Ошол эркин ойдун айтылышы боюнча коомдо эркин ой айтылыш үчүн педагогиканын, мектептин ролу маанилүү. Аябай маанилүү. Мен ошо жана сураганда унутуп калыптырмын, айтам деп. Сен мугалим ону кылбай койсо эле жакшы болмок эле деген айттыңыз го. Сен неге өкүнөсүң дегенде мугалим чекте коюп мен айткан туура деген нерсени бизде көбүрөөк берет эле да. Азыр балдарга ошо мисалы туура эмес нерсени туура эмес деп айттырганды, туураны туура деп айттырганды биз мен ойлойм азыр мен мисалы 1000ге жакын окуучум бар да азыр мектептечи. Анан кийин ошолорду көрүп, анализ жүргүзүп биз эч качан Түркмөнстан болбойбуз. Мүмкүн эмес. Возможно, бир убакытка чейин мындай күч менен, басуу менен, эме менен токтотуш мүмкүн, бирок биздин биринчиден улуттук өзүбүздүн идентификациябыз бар, өзүбүздүн каныбыздын кызылуу жана көчмөндүк эмебиз бар. Бул биринчи себеп. Экинчиси азыркы өсүп келаткан молодежь башкача, мүмкүн эмес. Анан кийин муну күчкө салып деле эме көп нерсе өзгөртүрө албайсың буларга, азыркыларгачы. Анан кийин мындай ойлоном да, сен неге антип айта албай атасың дегенде деп атасыз да азырчы сизчи. Мындакыдай болбой атасың дегенде мындай Хазирети Мевлананын бир сөзү бар да. Түркчөсүн айтайын, аңгырча отурайын да. Her doğru her yerde konuşulmaz, konuşulur yeri ve zaman olur дейт. Ар бир чындык ар бир жерде айтыла бербейт. Айтыла турчу убагы жана өзүнүн жери болот.
То есть эменде деле кыргызча деле макар барго сууну сиңген сиңген жерге куй депчи. Анан кийин азыр айтсаң бир нерсе өзгөрбөйт. Мен азыр аны бап болуп сизге айтып бергенде деле өзгөрбөгөндөн кийин аны жаман көрүп эмне кереги бар дегендей. Мурун жаш болчумун, азыр бир аз ойлонуп калдым да. жок сен орусча айтканда уже айттың. Мен айткан менен бирдеме өзгөрөбү деп айттың сен. Айттың, айтып койдуң. Ооба. Жаке, мен Жаке дейм сени. Кадимкидей тиги элтерде иштеп атканда деле ага чейин байланышкан Жаке дейбиз. Жаке. Жакшылык ошол билим берүү жаатында өзүңдүн ошо ойлогон мындан кийинки дагы өзүнүн пландарың бар да, дагы мындай кылсам деген. Ошондой пландарың ишке ашсын. Сизде могул жерде кыстарыма айтып кетейин, эрсиңерге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мындай болушу мүмкүн да. Сиздикин эми сиз азыр өлкө башкарган адамдардан ушу менден интервью алганда эле алып жүргөн журналист да. То есть Кыргызстандын 100% эли болсо 101% сизди тааныган эл бар да. Балким жаштар тааныбашы мүмкүн, бир улуу муундагылар. Анан кийин алар деле ушу эрис эмне кылып экен деп карап аткандыр да бош кезиндечи. Анан ошондон балким көрүп калса пайдасы тийеби депчи. Билим берүүгө президент өзү жеке бир жакындары жок түз өзү аралашып өзгөртпөсө эгер билим берүүдө көп нерсе өзгөрбөйт. Наука агартуу кылып бөлүп койду, эме кылып койду, ал негизги нерсе, ал технический нерселер да. Бирок президенттин өзүнүн түз киришүүсү керек, бул бир. Эки, билим берүүгө эмне үчүн азыр аралаш керек? Аралашпаса дүйнөдө билим берүү секунд сайын өзгөрүүдө. Биз жөнөкөй эле азыр мына данный момент ошо биз сынып алып жүргөн Өзбекстан эме болуп калды, авторитаризм болуп калды, Каримов мынтип башкарып атат, анан Каримов жөнүндө сүйлөбөй аткан деген эл бизден билим берүүдө 10 жылга алда жылып кетти азыр. Математикада, английскийде болсун. Азыр телеканалдар ачылып, мектеп окуучулар бар, англисче интервью берип атат, англисче алып барып атышат. Ушу телеканалдар чыкты да. Идеология да англис тилинде болгон Өзбекстанда. Анан үчүнчүсү шахматта азыр мына Өзбекстанды көрүп атасыздар, дүйнөдөгү эң эми алдыңкы күчтүү командалардын катарына кирди. Ошон үчүн мен ойлойм, спортко көңүл бургандай билим берүүгө да көңүл бурулушун каалайт элем да. Эгер угуп жаткан болсо, болбосо сиздин куруп койгон асфальт, сиздин куруп койгон аэропорт, сиздин куруп койгон шаарлар ашып кетсе 20 жылдан жок болот. Ошондо түздөн түз кийлигишип караш керек президент өзү дегенде, аналогия менен салыштырганда жана оштун мэри кирип, бала бакчанын ичине кирип, жана тараканды тутуп көрсөткөндөй деңгээлде кириш керекпи? Андай эмес, просто жагындагыларга ишенип, могул жерде мектеп ачсак, булар азыр мындай технический нерселерине карап атат да, ички маңызына, мазмунуна карабай жатат да. Ошол жак азыр мен дагы бир жолу жана да айттым, азыр да айтам, Финляндия, Сингапур боло албайсыз, алардын китептерин алып кетип окутканда деле көп нерсе өзгөрбөйт. Биздин өзүбүздүн Кыргыздын так илимди, мындай кыскача ток этеринен так илимдерди англисче, гуманитария, тарых, географияларды кыргызча кылып окута турган күчтүү мектептерди даярдаш керек. Мына бир эле мектеп пайда болду, ал Ысык көлдө, Чолпондо президенттик мектеп. Ар бир мектепке жеке чыгармачылыгына уруксат бериш керек. Могу эле сабак берилет. Мисалы кыргыз тил жумасына 3 жолу берилет, болду, андан ашын бербешин керек деп эмес. Ар бир мектептин өзүнүн концепциясы, өзүнүн бир багыты болуш керек да. Мисалы физика окуткандар физика, математика окуткандар математика, тарых окуткандар тарых кылып мындай. Аны болсо бизге окшогон эмелерди китептен окугандарды эмес, иш жүзүндө жон терисин менен сезип балдарга аралашып жүргөндөрдү чакырса көбүрөөк айтып беришет да. Жакшылык, анда мен берейин деген суроолордун баарын соңку суроо деп атып, соңку суроонун баарын берип бүттүм. Рахмат. Анан менде ушундай салт бар, эми баягы эмнени айтпай калдың дагы, ону айтсам болмок деген баарын айттыңбы? Ооба, баарын айттым. Бир нерсени айтпай калдым, ошону акыркы кылып айтайын. Атадан балага калган мурас, эң жакшы мурас, пайгамбардын хадиси бар. Бул таалим тарбия. Калтырган мурас байлык балдарыңды душман кылат. Акылсыз чыкса, андан да акылсыз чыкса наркоман кылат да. Тапкан кашыктап чогултуп, тамчылап чогулткан байлыгы. Ошон үчүн ата-энелерге айтып элем, убактыңарды Lexus алыш үчүн, особняк салыш үчүн эмес, балдардын билимине, адебине короткула. Ошол силердин эң чоң мурасыңар болот. Бир күн келет, сен салган үйдө жашап, сени карлар үйүнө алып барып коюшу мүмкүн. Рахмат, анда силердин ишиңерге ийгилик, атайын убакытты бөлүп ушул студияга келип берген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Рахмат.
Урматтуу катталуучуларым, сиздерге бир кулак кагыш. Биздин бул маек подкасттар мамлекеттен каржыланбайт. Кандайдыр коммерциялык демөөрчүлөрү жок, өз демилигибиз менен чыгарып келатабыз. Мээнетибизди каржылай жактан колдонуу каалоочулар болсо, М-банк номурубузду, штрих-кодубузду жазып койдук. Айтмакчы, бизге арнап жакшы сөз жазган, маектериңер жагат бизге деген көрүүчүлөрүдүн 20% гана каналыбызга катталып, дээрлик 80% катталбай көрүшөт экен. Оорчулук келтирбесе, каналыбызга катталып, жакса жакты деген белгини басып койсоңор, көбүрөөк адам маек подкасттарыбызды көрүшмөк. Көңүл бурганыңарга рахмат, жараткан жашооңорго береке берсин.